Биздин Пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 9-бөлүм. Кантип башташ керек? Байлыкты табуу мен үчүн оңой болбогондугун силерге айткан жокмун. Кантип башташ керек деген суроого минтип жооп берем. Ой жүгүртүү процессин сизге сунуштайм. Мен аны күн сайын басып өтөм. Ооба, чоң келишимдерди табыш оңой. Буга мен сөз берем. Ал велосипед тээп жүргөнгө окшошуп кетет. Көңгүчө бир аз эки жакка калдаңдайсыз. Кийин түп-түз жүрүп кете бересиз. Акча маселесине такалганда сиз чечкиндүү болуп жана каражат маселесиндеги тайсалдоодон өтүп кетишиңиз керек. Өмүр бою кыялданган $1 миллион келишимди табыш үчүн каражат акылмандуулукту түрткүлөп жол ачып беришибиз керек. Биздин ар бирибизде каражат акылмандуулук бар экендигине мен ишенем. Көйгөйдүн баары ал мени качан чакырат экен деп уктап жатат. Уктап жаткандыгынын себеби акчаны жакшы көрүү баардык жамандыктын тамыры деген ишенимде, ушундай ишенимде тарбиялангандыгыбызда. Биздин ички маданиятыбыз кесипти үйрөнүүгө эргүү берет. Андан кийин биз акчага кул болуп иштегенге мүмкүнчүлүк алабыз. Ошол эле ички маданиятыбыз акчаны кантип өзүбүзгө иштетүүнү үйрөтө албайт. Келечектеги каражат маселеси боюнча тынчсызданууну үйрөтпөйт. Карып арып иштей албай калганыбызда биз жөнүндө өкмөт камкөрдүк көрөт деп үйрөтөт жана үйрөтүп келген. Ошол эле мектеп системасында окуган жана окуп келе жаткан балдарыбыз азыртан ойлонбосо, каараганда биз көргөндү көрөт. Азырынча бизди жан талашып иштеп акча тапканга, аны жумшаганга, жетпей калса карызга алганга үйрөтөт. Батыштын 90% эли ушул абал менен макул болбогондугунун себеби жумуш таап, акчага иштеген оңой деп ойлогондон. Эгер сиз ошол топко кошулбасаңыз, каражат акылмандуулугуңузду ойготуу үчүн төмөндөгү 10 кадамды сунуштайм. Булар мен басып өткөн кадамдар. Эгер мен тажрыйбамды алгың келсе, жакшы. Жок десеңер, анда өзүңөр билгиле. Өзүңөрдүн иш баштоо планыңызды коюу үчүн сиздин каражат акылмандуулугуңуз жетишерлүү чыгар. Перуда жүргөнүмдө 45 жаштагы алтын чайкаган менен сүйлөшүп жаттым. Мен андан эмне үчүн адам алтын уюгун таап алам деп өзүнө ишенет деп сурап калдым. Ал алтын баардык эле жерде бар, бирок адамдар кантип табууну үйрөнүшкөн эмес деп жооп берди. Мен да ошондой деп ойлойм. Кыймылсыз мүлккө тиешелүү айтсам, тажрыйбасы аз жаран бир күндө эч нерсе таппаса, мен ошол эле жерден 4-5 чоң келишим түзүп келем. Эмнеге ал эч нерсе таппайт? Себеби ал өзүнүн каражат акылмандуулугун ойготкон эмес. Мен силерге өнүгүү үчүн 10 кадамды, Кудайым берген күчтү сунуштайм. Аны силер гана башкара аласыңар. Биринчи, чындыкты табуу үчүн мага себеп эрк керек. Эгерде көпчүлүк адамдан бай болгуңар, каражат эркиндикке чыккыңар келеби деп сурасаңар, алар ооба деп жооп беришет. Аренага чындык чыгат. Ийгиликке жетүүчү жол көптөгөн ашып өтүүчү тоскоолдуктары менен өтө эле узак болуп көрүнөт. Андан көрө ашкан акчаңды өзүңдүн брокериңе берип, жөн эле иштеген оңой. Бир жолу Американын Олимпиада курама командасынын атынан сүзүү боюнча мелдешке катышкысы келген кызды жолуктурдум. Ал мындай кылчу: мектепке барар алдында эртең менен саат 4-тө туруп 3 саат сууда сүзүүгө туура келчү. Ишемби күнү достору менен отуруштарга барчу эмес. Мектепте да башкалардан калып кетпей тең окуш керек эле. Ат күчүндөй кубат жана өзүн курмандыкка чалуулук кайдан чыкты деп сурасам, ал мен бул нерсени өзүм үчүн, жакшы көргөн адамдарым үчүн жасап жатам. Жакын адамдарымы жакшы көргөндүк өзүмдү курмандыкка чалып, тоскоолдуктардан атта өткөнгө жардам берип жатат деп жооп берди. Себеп жана максат каалайм жана каалабайм деген сөздөр менен айкалышат. Байыганга эмне себеп болгон деп элдер сураганда, баары каалайм жана каалабайм деген сөздөрдүн тегерегинде эмоционалдык айкалышында деп жооп берем. Биринчи орунда каалабайм, эмнеге дегенде каалайм дегенди жактырат. Мен өмүр бою иштегенди каалабайм. Адамдар менин ишеничтүү ишке, чоң үй салганга түрткөндүгүн каалабайм. Мен жумушкер болууну каалабайм. Мен футбол боюнча мелдешке катышып жатканымда атамды келбей калганын көрүп, аны жек көрчүмүн. Эмнеге дегенде ал карьера жасайм деп өтө эле берилип иштөөчү. Атам өмүр бою иштегени менен өкмөт аны тапкан акчасынын көп бөлүгүн алып койчу.
Кайтыш болгондон кийин атам бизге мурас калтыра алган жок. Байлар болсо балдарына көп нерсе калтырат. Эми каалайым жөнүндө. Мен эркин болгонду, ааламды кыдырып жүргөндү, жакшы жашаганды каалайм. Бул нерсенин баарын жаш кезимде башыман өткөргөндү каалайм. Акчага мен кул болуп эмес, акча мага иштешин каалайм. Мен терең эмоционалдуу себептерим ушул. А силердикичи? Эгер себебиңер жетиштүү болбосо, силер басып өтө турган жол себебиңерди басып коет. Мен акчамды жоготууга учураткам, көп жолу тоскоолдуктарга такалгам. Бирок мен терең эмоционалдуу себептерим ал тосууларга туруштук берип, алдыга жылууга жардам берген. Мен 40 жашымда каражат эркиндигине чыгышты каалагам. Бирок көп нерсени үйрөнүп, өз максатыма 47 жашымда жеттим. Мурда айткандай, каражат эркиндигине жетүү мага оңойлукка турбады. Бирок оор да болгон жок. Күчтүү себепсиз жашоодо кыйын болот. Эгерде сизде алдуу себептер болбосо, кийинкилерди окуунун кажети жок. Алдында боло турган сөздү силер оор иштей кабыл алышыңар мүмкүн. Экинчи, мен күндө тандап алам. Сөз эркин тандоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө болот. Эмне үчүн элдер эркин мамлекетте жашагысы келишет? Анткени биз мүмкүнчүлүк жана эркин тандоо болушун каалайбыз. Каражат чөйрөсүндө колубузга түшүп жаткан ар бир доллар келечегибизди тандап алууга шарт түзүп берет. Бай, кедей же орточо жашаган адам болосузбу? Акчаны кантип жумшайбыз? Акча жумшоо өнөкөттөрүбүз биздин ким экенибизди айтып турат. Кедей адамдар акчаны кедей адамга таандыктай жумшайт. Бала кезимде мен дайыма монополия ойногонду жактырчумун. Мага ал көп эле пайда алып келди. Ал оюн балдар үчүн башталган деп эч ким айткан эмес. Мен аны чоң адамдардай ойночумун. Менин баятам актив менен пассивдин айырмачылыгын көрсөтүп турчу. Илгери эле бала кезимде мен бай болууну тандап алгам. Болгону мен анык активди алууну үйрөнүп алышым керек эле. Мен эң жакын досум Майктын атасы өткөрүп берген активи болгон. Бирок ага актив графасын башкарууну үйрөнүш керек болчу. Көп бай үй бүлөлөрдүн балдары актив графасынан куру калышат. Эмнеге дегенде, үй бүлөсүнүн ичинен бирөөсү да актив башкарууну үйрөнгөн эмес. Көпчүлүк адамдардын дегеле бай болгусу келбейт. Калктын 90% бай болуу үчүн мээни өтө көп иштетиш керек деп ойлошот. Бай болууну каалабагандыгын акташ үчүн ар кандай сөздөрдү ойлоп табышат. Мисалы, акча мени кызыктырбайт, мен эч качан бай болбойм, ал нерсе мени тынчсыздандырбайт, мен азырынча жашмын, качан акча иштегенимде ошондо ойлонуп көрөм. Менин күйөөм же менин аялым каражатты башкарат. Ушул айтылган сөздөр келечекте бай болууну самаган адамдардан эки нерсени ойлонууну токтотот. Бул адам үчүн эң баалуу болуп саналган убакыт жана окуу үйрөнүү. Эгерде акчаңыз жок болсо, үйрөнүүнү токтотуш керекпи? Аны менен өзүңүздү актай албайсыз. Эмне болбосун, биз күндө тандоо жасайбыз. Убактыбызды кандай колдонобуз? Акчабызды каякка жумшайбыз? Өзүбүзгө эмне билим алабыз? Ар бирибизде тандоо эркиндиги бар. Мен бай болгум келет. Болду. Күндө ошол нерсеге умтулам. Эң биринчи билимге инвестиция жасагыла. Чын-чынына келгенде, активдин накта өзү бул биздин акыл эсибиз. Бизде болгон эң күчтүү курал. Рас, бизде тандоо эркиндиги болгондуктан адам чоңойгон сайын эмнени үйрөнүүнү өзү тандайт. Сиз эртеден кечке телевизор көрсөңүз болот, спорт журналдарын карасаңыз, ылайдан идиш жасасаңыз болот же каражат пландаштырууну үйрөнсөңүз болот. Тандоо силерде. Көпчүлүк адамдар инвестиция жасабай эле аны сатып алышат. Бул туура эмес. Эң биринчи инвестиция жасоону үйрөнүш керек. Менин бир дурус эле бай аял таанышымдын үйүнө уурулар кириптир. Алар телевизорду, видеомагнитофонду алып чыгып кетиптир. Окуган китептерине тийбептир. Бир дагы ошондой тандоо кыла албайбыз. Калктын 90% телевизор сатып алышат. 10% гана инвестиция боюнча китеп же бизнес боюнча кассеталарды алышат. Ал эми мен эмне кылам? Семинарга катышам. Семинардын эч болбогондо 2 күнгө созулганы жагат. Эмнеге дегенде мен тереңирээк билгим келет. 1973-жылы бир бала кыймылсыз мүлк боюнча 3 күндүк семинар жөнүндө жарнама берип жатканын телевизордон көрүп калдым. Ошол семинарга мен $385 короттум. Мага ал $2 миллион пайда алып келди. Эң башкысы, ал жерде үйрөнгөнүм мага өмүр бою калды. Ошол семинардын аркасы менен өмүр бою иштебей койсом деле болот. Жок дегенде жылына мен 2 жолу ошондой семинарга барып турам. Мен аудио кассеталарды жакшы көрөм. Аларды
тез артка түрдүрүп кайра башынан укса болот. Мен бир жолу Питер Линчти угуп олтургам. Ал менин көз карашыма туура келбеген бир сөздү айтты. Мен анын туура эместигин далилдегенин ордуна кайра кассетаны артка түрдүрүп анын сөзүн уктум. Акыры анын айткан сөзүнүн маңызы мага жеткендей болду. Бул нерсе мага сыйкырдуудай сезилди. Биздин мезгилдеги эң чоң инвесторлордун акыл эсине киргендей болдум. Анын кенен билим ресурстары менен тажрыйбасын тереңирээк көрүп чыккандай болдум. Жыйынтыгында мен мурдагыдай эле ой жүгүртүп, ага кошумча мени кызыктырган көйгөйгө же абалга Питердин көзү менен караганга мүмкүнчүлүк алдым. Менде бир ой жүгүртүүнүн ордуна эки ой жүгүртүү пайда болду. Көйгөйгө же багытка эки көз караш менен талдоо мүмкүнчүлүгү бар. Бул абдан жакшы. Бүгүн мен бул маселеге Питер Линч же Дональд Трамп же Уоррен Баффет же Джордж Сорос кандай карамак дей алам. Алардын интеллекттерине бир гана жол кызыгуу менен алардын айтканын окуп же угуп олтуруу. Бой көтөргөн жана сындаган адамдар булар көбүнчө өзүн пас ойлогон, тобокел жасагандан корккон адамдар. Жаңы нерсени үйрөнгөнүңөрдө катачылык кетиресиңер. Бирок катачылык үйрөнүп жатканыңардын мыкты өздөштүргөнгө жардам берет. Үйрөнүп жаткан эмгекти тереңирээк билсеңер, анда силерге текеберлик, коркунуч туудурбайт. Бой көтөргөн адамдар кээде эле бизнес боюнча кассета угушуп же аны сатып алышат. Ал нерсени аларга эмне кереги бар? Алар айдан түшкөн да. Акылдуу адамдар көп. Алардын көз карашын кабыл албаган жаңы идеяларды укканда талашып тартышат же коргонушат. Мындай абалда алардын акыл эси, бой көтөрүү, адепсиздик болот. Жогору билимдүү, өзүнүн тапкычтыгына ишенген адамдарды билсеңиз керек, бирок алардын балансы баары ойлогондой сонун эмес экенин сатып коет. Чыныгы акылдуу киши жаңы идеяларды жакшы кабыл алат. Эмнеге дегенде ал кругозорун олуттуу кеңейтет. Сүйлөгөнгө караганда уга билүү өтө зарыл. Эгерде андай болбогондо Кудай бизге бир ооз, эки кулак бермек эмес. Көп адамдар угуп, жаңы идея, мүмкүнчүлүктөрдү кабыл алгандын ордуна оозу менен ойлонушат. Элдер бири-бирине суроо бергендин ордуна талашып тартышышат. Байлык деген тез эле келбесин мен билем. Тез баюунун жолун көздөп, лотерея же казинодо ойногондордун ой жүгүртүүсү жакшы түшүнө билбейм. Мен акцияларды сатып алам же кайра сатам. Кандай болбосун, мен өзүмдүн каражат билимимди тереңдетем. Эгерде сиз самолетто учкуңуз келсе, анда биринчи самолет айдаганды үйрөнүп алыңыз деп кеңеш берет элем. Акция же кыймылсыз мүлк сатып, бирок эч кандай өзүнүн эң чоң активине, акыл эсине инвестиция кылбаган адамдар мени дайым таң калтырат. Бир же эки үй сатып алсаңыз эле, сиз кыймылсыз мүлк боюнча чебер адис боло албайсыз. Үчүнчү, досторду абайлап тандаңыз. Чыныгы достуктун күчү эсиңизде болсун. Биринчиден, мен досторумду каражат абалына карап тандабаймын. Менин кедей жана жакыр жашаган досторум бар. Бир жылда $1 миллион иштеген досторум да жок эмес. Иштин баары көп нерсени мен досторумдан үйрөнөмүн. Аны түшүнүп туруп жасаймын. Акчалуу адамдар менен дос болгонумда чындык. Бирок алардын акчасы мени кызыктыргандыктан эмес, акылы, билими үчүн. Кээде акчасы бар адамдар мени жакын досторум болуп калат, бирок баары эмес. Бир өзгөчөлүктү белгилеп кетким келет. Мен байкашымча, акчалуу досторум акча жөнүндө сүйлөйт. Алар акчасы менен мактанышпайт. Досторум акчаны түшүнүүгө кызыктар. Мен алар менен үйрөнүшөт. Каражат тартыштыгында жашаган досторум акча жөнүндө, бизнес, инвестиция жөнүндө сүйлөшкөндө жактырышпайт. Алар адепсиз же интеллигенттүү эмес деп түшүнүшөт. Бирок мен алардан да бирдемкени, эмнени жасабоо керектигин үйрөнөмүн. Кыска мөөнөттө $1 миллиард ашык иштеген бир канча досторум бар. Алардын ичинен үчөө бир окшош көрүнүштө айтышат. Алардын акчасы жок достору да бир жолу кантип көп акча иштедиң, кантип миллиардер болдуң деп сурап келген эмес. Бирок алар эки себеп менен келишет. Акча же жумуш сурашып келишет. Эскертүү: кедейлердин же жүрөгү жоктордун укпагыла. Кичинекей жөжөгө окшогон досторум бар. Мен аларды жакшы көрөм. Иштин жөнү, акча маселесине же инвестицияга келгенде алардын башына дайым асман кулайт. Ойлогон максаттарыңар эмнеге ишке ашпай калышына алар дайым силерге түшүндүрүп бере алат. Кээ бир адамдар аларды угушуп, балекеттин баары алардын пессимисттик, кайгылуу маалыматтарына ишенип алышат. Натыйжада аларда кичинекей жөжөгө айланышат. Эгер сиз инвестиция маалыматына толгон CNBC-ни көрсөңүз,
Ал жерде ар кандай божомолдоолорду айтышат. Бирөөсү рыноктун түшүшүн айтса, экинчиси рынокто талап күчөй турган далилдерди келтирет. Эгер сиз акылдуу киши болсоңуз, экөөнүн тең угасыз. Акыл эсиңизди ачык кармаңыз. Эмнеге дегенде экөө тең сизге пайдалуу маалымат бериши мүмкүн. Тилекке каршы көпчүлүк адамдар малыш аттуу жөжөнү угушат. Менин ушундай бир аябай жакын досторум бар. Алар менин кандайдыр бир келишимден же инвестициядан айнытып коюшкан мезгилдери болгон. Бирок канча жыл мурда ошондой досторумдун бири мен аябай жолум болду. Мен 6% менен депозиттик сертификат таптым деп сүйүнчүлөдү. Мен ага штат өкмөттөрүнүн жардам аркылуу 16% менен иштеп жатам деп айттым. Эртеси күнү досум мага эмне үчүн менин инвестициям кооптуу экени жөнүндө бир макала жөнөтүп жибериптир. Жылдар өттү. Мен бүгүн 16% алып жатам. Ал дагы деле 6% менен жүрөт. Байлык куруунун эң кыйын жери өзүң чынчыл болуп, калың топко сиңип кетпөөгө аракет жасоо. Рынокто калың эл анчейин көз жүгүртө албайт. Рынок калың элди басып коет. Эгерде зор келишим болуп калса, калың топтун арасында аны көрө албайсың. Бир келишимди колдон чыгарышып, ийип, жаңысын издейт. Серферлердин тили менен айтканда, элдерге башка толкунду күтүү керек. Адамдар шашылып же толкунду кеч кармап калса, жолу болбойт, кырсыкка учурайт. Акылдуу инвесторлор рынокто шашпайт. Эгерде толкунду өткөрүп жиберсе, алар кылдаттык менен көз салып, жаңысын издейт. Бул көпчүлүк инвесторлор үчүн абдан эле оор иш. Эмнеге дегенде, анчейин белгилүү эмес нерсени алуу алар үчүн коркунучтуу. Жүрөгү жок инвесторлор койго окшош, үйүр менен кошо жүрөт. Эгер акылдуу инвесторлор пайдасын көрүп алга кеткенде, жүрөгү жок инвесторлор аны көрүп ач көздүккө багынып берет. Акылдуу инвестор белгилүү боло элек инвестицияны алышат. Алардын кирешесин сатып жатканда эмес, алып жатканда түптөлүшүн билишет. Алар сабырдуулук менен учурду күтүп турушат. Мурда айтып кеткендей, алар шашылышпайт. Акылдуу инвесторлор дайым сергек болуп, келерки чоң толкунду күтүп турушат. Иштин баары маалымат алууда. Маалыматты алуунун мыйзамдуу да жана мыйзамсыз да жолу бар. Кандай болсо да маалыматсыз болбойт. Негизи маалымат булагына канчалык жакын экендигиңиз чечүүчү мааниге ээ. Маалымат болгон жерде акча тапса болот. Маалыматка жакын болгон бай адамдар менен достошкондугумдун себеби ушунда. Кызыктуу маалымат уккуңуз келеби? Анда даяр болгула. Мен силерди мыйзамсыз жол менен маалымат топтогула деп кеңеш бербейм. Бирок канчалык маалыматты тез билсеңер, ошончолук аз коркунуч менен жакшы пайда көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мына ошон үчүн жакшы достор керек. Каражат акылмандуулукту ушундан байкаса болот. 4. Биринчи формуланы жакшылап өздөштүрүп алгандан кийин жаңы формуланы окуу үйрөнө баштагыла. Ал нерсени бат-баттан жасаганды үйрөнүп алгыла. Эмнеге дегенде, ошондон сиздин күчүңүз байкалат. Нан жабыш үчүн ар бир набайчы рецептти колдонот. Бул эреже акча иштегенге да колдонулат. Акчаны көбүнчө камыр менен салыштырышат. Баарыңар эле сиз эмне жесеңиз, сиз ошолсуз деген макалды уккан чыгарсыз. Мен бир аз башкачараак кылып айтам. Сиз эмнени окуп үйрөнсөңүз, ошол нерсе болосуз. Башкача айтканда, эмнеге үйрөнүп жана эмнени окуп жатсаңыз, ошого тыкандык менен мамиле жасаңыз. Эмнеге дегенде, акыл эсиңиз окуп үйрөнгөн нерсенин образы менен сизди ачып көрсөтүп коет. Эгерде сиз жакшы, даамдуу тамак жасаганды үйрөнүп жатсаңыз, эмнеге умтулуп жатканыңызды билесиз. Сиз ашпозчу болгуңуз келет. Ашпозчу болгуңуз келбей калса, анда сиз башка кесипке үйрөнүшүңүз керек. Мисалы, мугалимдикке, окутуучулукка окусаңыз, сиз албетте мектепте мугалим болосуз. Болочок кесибиңизди ойлонуп тандаңыз. Акча маселесине такалганда, баары мектепте алган формуланы колдонот. Акчага иштөөнү. Дүйнө жүзүндө миллиондогон адамдар бир негизги формуланы колдонгону байкалат. Эртең менен турушуп жумушка жөнөшөт, акча иштешет, эсептөөлөрүн төлөшөт, каражат китепчесин баланстайт, кандайдыр бир баалуу кагаздарды сатып алышат, андан кайра жумушуна кайтышат. Бул миллиондогон адамдардын формуласы же рецепти. Эгерде алар жасаган жумушунан жадашса же ал кесип менен жетиштүү акча таппаса, алар формуланы бир аз оңдошуп, кошумчалап, анан аны колдонушуп акчага иштетишет. Илгери 26 жашымда мен сатып алганга болбой турган күрөөгө коюлган үйдү
кантип сатып алса болот деген курска баргам. Ошол формуланы мен жакшылап үйрөндүм. Болгону иш жүзүндө көрүш керек болчу. Көпчүлүк учурда адамдар ошол доордо токтоп калышат. Xerox компаниясында иштеп жүргөндө 3 жыл катары менен бош убактымды сатып алганга болбой турган күрөйгө коюлган кыймылсыз мүлктү сатып алуунун ыгын үйрөнүүгө жумшадым. Мен ошол формуланы колдонуп бир канча миллион иштеп таптым. Бүгүн ал иш менен жай баракат көпчүлүгү шугулданып жатышат. Ал формуланы өздөштүрүп алгандан кийин мен башка формулаларды издей баштадым. Кээде алган маалыматтарды колдоно албай калам. Бирок жаңы нерсени билип алганым мага пайдалуу. Чеберчилик менен соода кылышты үйрөткөн сабактарга катышуучумун. Же айрым нерселерди сатканды үйрөткөн курстарга барчумун. Кээде ядролук физика, космостук техника боюнча доктордук даражасы бар адамдар менен бир болуп калып, өзүмдү ыңгайсыз сезчүмүн. Ар түрдүү окутуучу курстарга барып, менин фонд биржасындагы жана кыймылсыз мүлк инвестицияларымда ойлонуп, пайдалуу көп нерселерди билип алдым. 2 жылдык жана мамлекеттик колледждерге каражатты пландаштыруу жана адаттагы инвестиция маселеси боюнча сабак өткөрүшөт. Кызыккан адамдарга ошондон баштаса да болот. Мен дайыма мөмөлүү, пайдалуу формулаларды издейм. Мына ошондуктан башкалар өмүр бою иштеп тапканды мен бир күндө эле таап коем. Дагы бир нерсени айтып кетким келет. Азыркы бат өзгөрүлүп жаткан заманда билгениңиз анчейин деле зарыл эмес. Эмнеге дегенде, алган сабактар тез эле эскирип калат. Бир нерсени тездик менен сиңирип алганыңыз зарыл. Ашыкчы иштеп табыш үчүн мөмөлүү формулаларды, рецепттерди табуу бул абдан баалуу жөндөм. Акчага иштөө эскирип калган жана жөнөкөй формула. 5. Биринчи өзүңүзгө төлөңүз. Бул кадам адам өзүн өзү катуу тарбиялоону талап кылат. Эгерде өзүңүздү башкара билбесеңиз, бай болууга аракет кылбай эле коюңуз. Эгер өзүңүздү башкарууга үйрөнүү зарылчылыгы болсо, аскерде кызмат өтөп келсеңиз болот же намазга жыгылыңыз. Инвестиция жасап, акча иштеп, аны бейчеки жумшагандын пайдасы жок. Өзүн өзү башкаруучулук жок болгондуктан лотереядан миллион акча утуп алган көпчүлүк адамдар тез эле мурдага калыбына келип олтуруп калышат. Өзүн башкаруучулук жок болгондуктан кызматы боюнча көтөрүлгөн адамдар ошол замат барып жаңы машина алышат же саякатка жөнөшөт. 10 кадамдын ичинен кайсынысы көбүрөөк зарыл экенин айтыш кыйын. Бирок бардык кадамдардын ичинен ушул кадамга ээ болуу эң кыйын. Эгерде бул кадам мурда назарга алынбаган болсо, бай, кедей жана орто жашаган адамдардын бири-биринен айырмалап турган негизги далил бул өзүн өзү башкара билбегендикте деп коркпой айтмакмын. Өзүн пас сезген жана каражат кысымына чыдабаган адамдар эч качан байыбашы ыктымал. Баятаман үйрөнгөн сабакты силердин эсиңерге түшүрүп кетким келет. Жашоо эч качан силерди жөн койбойт. Ал дайым силерди сынап жана түрткүлөп турат. Жашоо ташбоор болгондуктан эмес, адамдардын ички дүйнөсүндө тартип жана өзүн өзү башкаруу жок болгондуктан түрткүлөп турат. Көпчүлүк учурда ички дүйнөсүндө эрки жок адамдар өзүн өзүн башкара билген адамдарга курмандыкка чалдыгат. Мен өтүлгөн бизнес сабактарымда дайым элдерге эскертем. Алар өздөрүнүн өндүргөн буюмуна же тейлөөсүнө эмес, башкарууну үйрөнгөнгө, өркүндөтүүгө көңүл бурууга деп айтам. Өзүңүздүн бизнесиңиз үчүн эң керектүү биринчилерден болуп саналган 3 башкаруу көнүгүүлөрү. Биринчи, акча агымын башкаруу, накталай акчаны айлантуу. Экинчи, адамдарды жетектөө. Үчүнчү, өзүңүздүн убакытты башкаруу. Ушул 3 машыгууну бардык жерде колдонсо болот деп айтмакмын. Сиздин жашоо образыңызга таасирин тийгизет. Жеке өзүңүздө, үй-бүлөдө, бизнесте, кайрымдуулук уюмдарында, шаар жашоочуларында, айтоор бардык эле жерде жарайт. Өздүк тартип болсо, ар бир машыгуу күчүнө кире баштайт. А өздүк тарбияга караштуу айтсам, биринчи өзүңүзгө төлөңүз. Мен олуттуу айтып жатам. Биринчи өзүңөргө төлөгүлө деген сөздү Джордж Клейсондун Вавилондогу эң бай адамы деген китебинен алынган. Бул китептен миллиондогон нускасы сатылган. Миллиондогон адамдар бул күчтүү сөздү көп айтканы менен кээ бирлери гана бул кеңешти колдонот. Мен айткандай, каражат акылмандуулук кимдир бирөөгө сандарды окууну мүмкүнчүлүк берет, а сандар болуп жаткан чындыкты тартуулайт. Бирөөнүн жеке эсептөөсүндөгү киреше, чыгаша жана балансты карап көрүп,
Ал биринчи өзүңө төлө деген сөздү күнүмдүк турмушунда колдонор же колдонбошун билип бере алам. Күнүмдүк турмушта айтсаң көп сөз болот. Биринчи өзүнө төлөгөн адамдар менен өзүнө төлөбөгөн адамдардын эсеп кысабын дагы бир жолу салыштырып көрөлү. Ж менен H диаграммаларын карап айырмасына көңүл бургула. Ж диаграммасында биринчи өзүнө төлөгөн адамдар. Алар жумушта иштешет, киреше табышат, кирешесине актив алышат, активи кайра киреше алып келет. Ал эми H диаграммасын карасак, бул биринчи бирөөлөргө төлөп, акырында өзүнө эч нерсе арттыра албаган адамдар. Алар жумушта иштешет, жумуштан киреше алышат, кирешеси чыгашага кетет, салык, аренда, тамак аш жана башка. Актив бөлүмү бош бойдон калып кетти. Иштин баары болуп жаткан күнүмдүк көрүнүштө накталай акча кыймылын түшүнүүдө көпчүлүк адамдар сандарга карап эч нерсе түшүнбөйт. Эгерде накталай акчанын кыймылын, күчүн түшүнө баштасаңар, H диаграммасынын туура эместигин байкайсыңар. Же эмнеге адамдар 90% өмүр бою жан талашып иштешип, ишке жарабай калган мезгилде өкмөттүн колдоосуна, социалдык камкордугуна муктаж болорун көрөсүңөр. Эмне жөнүндө сөз кылып жатканымды түшүнүп жатасыңарбы? Биринчи диаграмма, Ж диаграммасы, биринчи өзүнө төлөгөн адамдын аракетин чагылдырат. Андай адамдар биринчи иретте чыгашадан мурда ай сайын актив графасына акча салышат. Миллиондогон адамдар Клейсандын китебин окуп чыгып, биринчи өзүңө төлө деген сөздүн маанисин түшүнсө да, чындыгында алар өздөрүнө акыркы иретте төлөшөт. Мен биринчи иретте эсептөөлөрдү төлөш керек деп ойлогон жана аны төлөгөн жоопкерчиликтүү адамдарды түшүнүп жатам. Жоопкерчиликсиз болуп, эсептөөлөрдү төлөбөгүлө деп айткым келбейт. Болгону баягы китепте жазылгандай, биринчи өзүңө төлө деп жатам. Ушул айтылган сөздү иш жүзүнө ашып жатканы Ж диаграммасында көрсөтүлгөн. Биздин аялым экөөбүздүн биринчи өзүңө төлө деген сөздү иш жүзүндө колдонбогон бухгалтерлерибиз, бухгалтер эксперттерибиз, банкирлерибиз бар. Ошол каражат чеберлери көпчүлүк адамдар жасаганды жасашат. Өздөрүнө акыркы иретте төлөшөт. Менин кирешем эсептөөлөрүмө караганда кыйла эле аз болгон күндөрүм болгон. Ошондо да мен биринчи өзүмө төлөөчүмүн. Мен бухгалтерлерим, бухгалтер эксперттерим коркконунан жакында бизге да жетет. Салык башкармачылыгы бизди абакка камайт, кредит ишенимине залал келтиресиз, светтү үзүп салышат деп ызы-чуу салчу. А мен баары бир өзүмө биринчи төлөөчүмүн. Эмнеге деп сурайсыңар? Жообу Вавилондогу эң бай адамы деген китептен табасыңар. Иштин баары өзүңдү тарбиялоодо. Биринчи күндөрү бай атама келип иштей баштаганда жашоо аар жагыңардан түрткүлөп турганга көпчүлүк адамдар мүмкүнчүлүк берет деп айткан. Кредит бересеңди топтоочу телефон чалат. Барып бересеңерди төлөп келесиңер. Силер төлөйсүңөр, бирок өзүңөргө эмес. Дүкөндөн алган буюңарды сатуучу 1 мүнөт сиздин эсебиңизге жазып коет дейт. Силер төлөйсүңөр. Кыймылсыз мүлк операциялары боюнча агентиңиз сизге бериңиз, өкмөт сиздин үйүңүзгө салык жеңилдиктерин түзүп берет деп айтат. Мына ошол жөнүндө жазат Клейсандын китебинде. Агымга карай тескери жүргөндө бай болосуң деген ал китепте. Акылдуу киши болушуң мүмкүн, бирок акча маселесине келгенде көпчүлүк адамдар алсыздыгын көрсөтүп коет. Мен жоопкерчиликсиз болгула деп айтпайм. Тескерисинче жоопкерчиликтүү болгула. Менин кредиттик карточкам боюнча чоң карыздарым жок. Эмнеге дегенде мен биринчи өзүмө төлөгүм келет. Өзүмдүн кирешемди аз көрсөткөнүмдүн себеби өкмөт менен бөлүшкүм келбейт. Байлардын сыры деген кассетаны көргөндөр үчүн айткым келет. Менин актив графасындагы кирешелерим Невада корпорация аркылуу чыгат. Эгерде мен акча үчүн иштесем, өкмөт тапкан пайдамдын көбүн алып коет. Өзүмдүн эсептөөлөрүмдү акыркы иретте төлөсөм да, каражат планында оор абалда калбаш үчүн мен акылдуулук менен мамиле жасайм. Чындыгында калктын 99%-на караганда менин каражат милдеттемелерим көп, бирок мен аларды төлөбөйм. Менин милдеттемелеримди башка адамдар төлөшөт. Аларды ижара алуучулар деп аташат. Биринчи өзүңө төлө. Системадагы номер 1 эреже карызга батпа. Өзүмдүн эсептөөлөрүмдү акыркы иретте төлөсөм деле, катардагы кичинекей эсептөөлөрүмө төлөйм. Биринчи өзүңө төлөө системасындагы номер 2 эреже кээде каражат жетишпегендик болгондо да биринчи ирет өзүмө төлөйм. Кредиторлорума же өкмөттөгүлөргө
Мага бир жолу телефон чалып коюусуна мүмкүнчүлүк берем. Мени кысымга алганды жактырам. Эмнеге дегенде алар мага жардам көрсөтүшөт. Көбүрөөк акча иштеп тапканга алар мага эргүү беришет. Өзүмө биринчи төлөйм. Кредиторлорум ызы чуу чыгарышат. Акырында баары бир кредиторлорум өздөрүнө тиешелүүсүн алышат. Аялым экөөбүз түзүк эле кредит алганбыз. Бирок кысымдарга туруштук берип, топтогон акчаларыбызды жумшап же жоюлуучу акцияларыбызды сатып кредиттерибизди төлөйбүз. Бирок бул каражат маселесинде акылдуулукка жатпайт. Жыйынтыктайбыз. Биринчи, чоң кредиттерди алып, өзүңөргө оор жүгү ашырып албагыла. Чыгашаларды азыраак кетиргиле. Биринчи иретте активиңерди түптөштүргүлө. Андан кийин чоң үй же жаңы унаа сатып алгыла. Келемиш айлампасына түшүп калбагыла. Бул акылдуулукка жатпайт. Экинчи, каражат жетпей жатса, кредиторлордун кысымына туруштук берип, топтогон же инвестиция жасай турган акчаңарды коротпогула. Кысымды пайдаланып, каражат акылмандуулукту иштеткенге эргүү алып, көп акча табуунун жолдорун издеп, анан эсептөөңөрдү төлөгүлө. Айтылган кеңештерге таянып, көп акча табуунун жолдорун өркүндөтүп, каражат интеллектиңерди жакшырткыла. Мен көп эле жолу оор каражат абалында кабылдым. Бирок өзүмдүн актив графамды коргоп, көп пайда табууну көздөп, каражат акылмандуулугумду колдондум. Мен бухгалтерим ызы чуу чыгарып, жашынып калчу. А мен жакшы жоокердей өзүмдү актив фондумду коргоочумун. Кедейлерче көнүмүш адаты болот. Жалпы жаман адат топтогон акчага кирүү болуп саналат. Топтогон акча эсептөөнү төлөш үчүн эмес, көп акча табууга иштетилишин байлар жакшы билишет. Бул сиз үчүн түшүнүүгө татаалыраак болушун түшүнүп турам. Бирок мен айткандай, эгерде сиз алсыздыгыңызды көрсөтсөңүз, жашоо сизди ар жагынан түрткүлөйт. Эгер каражат кысымы жакпаса, анда сизге иштеп бере турган формуланы табыңыз. Жакшы формула чыгашаны кыскартып, акчаңарды банкка коюп, коопсуздуу баалуу кагаздарды сатып алып, кирешеге карай салыкты көп төлөп, туруктуу орточо жашаган адам болуңуз. Бирок ал формула биринчи өзүңө төлө деген эрежени бузат. Ал эреже өзүңүздү курмандыкка чал дебейт. Биринчи өзүңө төлөп, анан ачка олтурганга түртпөйт. Жашоодон рахат алыш керек. Эгер сиз каражат акылмандуулугуңузду өркүндөтсөңүз, өмүр бою бардар жашайсыз. Бай болуп, эсептөөлөрүңүздү төлөп, бактылуу жашаганга мүмкүнчүлүк аласыз. Бул каражат акылмандуулук болот. Биздин Пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 6. Өзүңөрдүн брокерлериңерге жакшы төлөгүлө. Бул жакшы кеңеш. Үйүнүн алдында ортомчусу жок сатылат деп жарнама илинип жаткан адамдарды көп көрөм. Же телевизорлордон жарнама берип, эсеп кысап, операциялары менен шугулданам деп векселдик маклер болгусу келген адамдарды көрүп калам. Мен баятам, өзүнүн жумушун мыкты билгендерге жакшы төлөш керек дечү. Мен анын кеңешин колдойм. Мен бүгүн чоң маян алган адвокаттарым, бухгалтер эксперттерим, кыймылсыз мүлк менен шугулданган жана биржа брокерлерим бар. Эмнеге? Эгерде иш билге кызматкерлер болсо, алардын жумушу сизге көп акча алып келет. Алар канчалык көп акча тапса, мен дагы ошончолук көп акча иштейм. Биз маалымат кылымында жашап жатабыз. Маалымат аябай баалуу. Мыкты брокер пайдалуу кеңеш бергенде эле жакшы маалымат берип туруш керек. Бул нерсени мен үчүн жасаганга аракеттенишкен бир канча брокерлерим бар. Кээ бир брокерлерим менде аз акча болгондо же болбой калганда эмне кылышты үйрөтчү. Мен алар менен дагы деле иштешип келе жатамын. Брокерлерге канча төлөйм? Алардын алып келген маалыматынан тапкан пайда менен салыштырмалуу аларга төлөп берген айлыгым болбогон нерсе. Жакшы брокерлер акча иштегениме кошумча убактымды үнөмдөйм. Бир жолу иштебеген жер тилкесин $9,000 сатып алып, аны кайра эле $25,000 саттым. Ошонун эсебинен Поршенин чоттогон убакыттан эртерээк сатып алуума шарт түзүлдү. Биржадагы брокер сиздин көзүңүз жана кулагыңыз. Брокер биржада күндө болот. Ошондуктан мага биржага күндө барыштын кажети жок. Андан көрө менин гольф ойногонум жакшы. Үйүн өздөрү сатып жаткан адамдар өздөрүнүн убактысын анчейин деле баалабайт. Мен эмнеге азыраак акчамды үнөмдөшүм керек? Андан көрөкчө үйдү сатканга кетирген убактымды дагы кошумча киреше иштегенге же жакшы көргөн адамдарым менен чогуу өткөрбөймүнбү? Кедей же ортожо жашаган адамдар ресторанын төйлөөсү начар болсо да,
негизги төлөмдөн тышкары 15-20% ашыкча чай ичип кой деп акча сунганын мен мыскылдуу карайм. 3-7% да брокерге төлөп коюштан кызганышат. Чыгаша графасынан чай ичип кой деп берүү аларга жагат. Актив графасында иштеген адамдардын акчасын үнөмдөшөт. Каражат көз караш менен бул акылсыздыкка жатат. Брокерлер бири-бирине окшошпойт. Тилекке каршы брокерлердин көпчүлүгү орточо соодагерлер. Кыймылсыз мүлк саткан брокерлерди анчейин эмес деп айтат элем. Кыймылсыз мүлк сатканы менен өздөрү кыймылсыз мүлккө ээ эмес. Үй саткан брокер менен инвестиция саткан брокердин өтө чоң айырмачылыгы бар. Бул нерсе өздөрүн каражат пландаштыруучулар деп аташкан баалуу кагаздарды, облигацияларды, акцияларды саткан брокерлерге да тиешелүү. Жомоктогудай канышаны табыш үчүн көп баканы өөп чыгышыңыз керек. Же энциклопедия керекпи деп энциклопедия саткан адамдан сураба деген макаладай. Кайсыл иш билги көп маяны алган адис менен сүйлөшпөйүн. Мен биринчи анын канча кыймылсыз мүлкү же акциясы бар экенин жана канча пайызын салыкка төлөшүн сурайм. Ошондой эле менин колумда иштеген бухгалтер эксперттеримен, адвокаттарыман, салык менен иштеген юристтеримен да сурайм. Менде өзү бизнес менен шугулданган бир бухгалтер экспертим бар. Анын кесиби бухгалтер эксперт, бизнеси кыймылсыз мүлк. Мурда менде бир бухгалтер эксперт иштөөчү. Анын өзүнүн чакан бизнеси бар эле. Бирок эч кандай кыймылсыз мүлкү жок болчу. Бара-бара мен анын кызматынан баш тарттым. Сиз кызыктар болгон нерсени жүрөгү менен кабыл алган брокерди тапкыла. Сиздин жакшы шакиртиңиз болгон, үйрөнүүдөн убактысын аябаган брокерлер да табылат. Ал сиздин эң жакшы активиңиз болуп калат. Ал менен ачык жана калыс болсоңор, ал да сизге ошондой жооп берет. Эгер анын айлыгын кантип кыскартуу жөнүндө ойлонсоңор, сиз менен эч ким иштешпейт. Бул жүйөлүү ой жүгүртүү. Жана айткандай, башкаруучулуктун бири бул адамдарды башкара билүү. Көпчүлүк адамдар өзүн акылдуу сезип, өзүнөн ылдыйраак турат деп эсептешкендерди башкарат. Алар көбүнчө анын колунда иштегендер болот. Кээ бир орточо менеджерлер карьера жасай албай, жумушунда орточо бойдон кала беришет. Эмнеге дегенде алардын кол астында иштеген адамдар менен иштеше алышат. Бирок өздөрүнөн өйдө турган адамдар менен иштеше албайт. Сизден мыкты билген адамдарга жакшы төлөп, аларды башкара билип иштешкен өтө зарыл. Мына ошондуктан компаниялар директор кеңешин кармашат. Бул нерсе силерге да керек. Каражат акылмандуулук ушундан байкалат. 7. Белек берүүчү индеец болгула. Бирдемкени бекерге алууну билгиле деп жатам. Америкага биринчи европалыктар келгенде индеецтердин кээ бир салттарынан капа болушкан. Мисалы, келген адам үшүсө индеецтер жууркан беришкен. Жуурканды белекке алдым деп ойлогон европалыктар индеецтер жуурканды кайтарып берүүсүн сураганда капа болушчу. Европалыктар кайтарып берүүнү каалабаганын билип, индеецтер да капаланчу. Белек берүүчү индеец деп мына ошондон чыккан. Болгону бири-биринин салтын билбегендик. Актив графасында байлык алыш үчүн белек берүүчү индеец болуу зарыл. Азырылган инвестордун кандай тездик менен акчамды артка кайтып алам деген биринчи суроосу болот. Ошондой инвесторлор эмне бекер тийишин билгиси келет. Бул келишимдин бир бөлүгү болуп саналат. Мына ошондуктан инвестиция жасалган капиталдын кирешесин билүү зарыл. Мисалы, өзүм жашаган үйдөн алыс эмес жерден мен чакан кондоминиум таптым. Кондоминиум деген 2-3 үй бүлө жашаган үй, биргеликтеги мүлк. Ал үй күрөөгө коюлган. Төлөп кайта алууга болбойт эле. Банк $60 000 сунуштап жаткан. А мен $50 000 берем дедим. Банк дароо макул болду. Эмнеге дегенде менин колумда $50 000 салынды деген банктын кассиринен чек бар болчу. Чечкиндүү түрдө сатып алгым келип жатканын түшүнүштү. Башка инвесторлор көп накталай акча коюп жаткан жоксуңбу деп айткан эле. Андан көрө келишим менен суда алсаң жакшы эмеспи демек. Жок, мындай учурда андай кылбаш керек демекмин. Мен инвестиция компаниям мындай кондоминиумду кыш айларында арендага беришет. Аризонага кышкы чымчыктар келишип, батирге бир айына $2,5 төлөшөт. Көбүнчө 4 айга алышат. Башка маалдарда бир айына $1,000 төлөшүп олтурушат. Мен акчамды 3 жылга жетпей кайтарып алдым. Бүгүнкү күнгө чейин ал актив менин карамагымда. Ал мага жылдан жылга көп киреше алып келип турат. Акциялар менен дагы ошондой эле көрүнүш.
Көп учурда менин брокерим телефон чалып, жакын арада кандайдыр бир компаниянын акциясынын баасы көтөрүлүшүн айтып, инвестиция кылууну сунуштайт. Компаниянын акциясынын баасы көтөрүлүп, салган акчамды 1-2 айдан кийин кайтарып алам. Анан базар баасы өтө ылдый болушу мени тынчсыздандырбайт. Мен башка активдер менен иштей берем. Акчама акция сатып алдым. Андан кийин акциянын баасы көтөрүлгөндө акцияны азыраак бөлүгүн сатып жиберип, короткон акчамды кайтарып алам. Калган акча агымын алып келе турган актив мага бекер түшүп калат. Кээде акчаны жоготууга учуратам. Жоготууга учураткан акчамды кайрадан тапканга аракет кылам. 10 инвестициянын ичинен 2-3-ü акчамдын пайдасы менен кайтарат. 5-6 инвестициям өзү кайтат. Пайда алып келбейт. Дагы 2-3 инвестициям биротоло жок болот. Акча жоготууну жек көргөн адамдар акчаларын банкка коюшат. Жок болгондон көрө бир аз болсо да топтолгон акчасы бар болгону жакшы. Банкка койгон акча топтолуп, көрүнүктүү бирдеме сатып алыш үчүн кыйла убакыт өтүп кетет. Ар бир жасаган инвестицияма бекер бирдеме келиш керек. Кондоминиумбу, чакан кампабы, ээленбеген жердин бөлүкчөсүбү, үйбү, акция, кеңсеби боло берет. Бул жерде чектелүү коопсуздук же аз коопсуздук болуш керек. Ушул жөнүндө атайын китеп бар, бирок мен ага токтолбойм. Рэй Крок Макдональдстын негиздөөчүсү, ал гамбургер франчайзерди саткан. Гамбургерди жакшы көргөндүгү үчүн эмес, ал франчайздын астындагы кыймылсыз мүлктү бекер алыш үчүн жасаган. Акылдуу инвесторлор инвестиция жасаган капиталдын пайдасын көрүш үчүн эмес, чоң нерсеге умтулуш керек. Башында жумшалган акчаны кайтарып алгандан кийин сизге бекер түшкөн актив жөнүндө айтып жатам. Бул каражат акылмандуулук. 8. Актив асемдүү нерселерди алып келет. Адамдын күчү бир демкеге көңүл коюуну билүүдө. Мен бир таанышымдын баласынын жаман адаты бар эле. Акча үнөмдөшүнтү билчү эмес. Анын шылтоосу да бар. Досторунун баарына ата-энелери машина сатып берип коюшкан. Таанышымдын баласы өзүн топтогон акчасын алып, машинага биринчи төлөмдү берем деп калыптыр. Ошондо таанышым мага телефон чалып калды. Мен ага ошондой кылышын уруксат беришим керекпи же башкалардын ата-энесине окшоп машина сатып берип коеюнбу деп сурады ал. Андай кылсаңго кандайдыр бир убакытка чейин сага болгон кысымды токтотуп турмак, бирок бул абалдан ал өзүнө кандай сабак алмак? Мүмкүн балаңды ошол машина алууну каалоосун эргүү берип, бирдемкени үйрөнүүгө бурбасын деп жооп бердим. Ушул жерде сүйлөшүүбүз үзүлдү. 2 айдан кийин ошол досум менен дагы машина жөнүндө маектешип калдык. Кандай? Балаң жаңы машина алдыңбы деп сурадым. Жок, бирок мен ага машина сатып ал деп $3000 бердим. Мен ага өзүңдүн акчаңды коллежге окууга жумша да, мен берген акчага машина ал деп сунуштадым. Аябай эле жоомарттык кылыпсың дедим. Анчейин деле марттык эмес, акчанын жарымы эле жок болду. Мен ага сен берген кеңешти айттым. Машина алгың келген каалооң бирдемкеге үйрөнгөнгө багыштабайсыңбы деп сунуштадым. Анан эмне кылдыңар деп кызыга түштүм. Биринчи, кэшфлоу деген сенин оюнуңду ойнодук. Дагы бир жолу ойноп жатып, акчаны кантип акылдуулук менен иштетсе болот деп талашып тартыштык. Андан кийин Wall Street Journal'га жазылуу баракчасын белек кылып, фонд биржасы жөнүндө 1-2 китеп бердим. Анан деп сурадым мен. Эмне жыйынтык чыкты? Мен ага $3000 сеники, бирок баарын машинага жумшабай эле койсоң болмок дедим. Ал акчага акция сатып алып, кайра сатып жиберип, өзүнүн биржа брокерлерин таап алса болмок. $3000 акцияга жумшап 6000 тапса, $3000 машинага кетсе, $3000 коллежге жумшамак. Жыйынтыгында кандай болду деп сурадым мен. Биринчи, бага ачылып, анча-мынча акча иштеди. Бир канча күндөн кийин тапкан акчасын баарын жоготууга учуратыптыр. Бирок ал чындап бизнеске кызыгып калды. Бүгүнкү күндө ал 2000дей иштеткен окшойт, бирок кызыгуусу кайткан жок. Мен берген китептердин баарын окуп чыкты. Бирок бизнес жөнүндө китеп окуйм деп китепканага барып жатат. Ал өтө кызыгуу менен Wall Street Journal'ды окуп жатат. MTV'нын ордуна CNBC'ни көрүп калды. Анын $1000 эле бар, бирок анын кызыгуусу менен билими өсүүдө. Эгер баардык акчасын жоготууга учуратса, анда дагы 2 жыл жөө жүрүшүн билет. Бирок ал нерсе көп деле тынчсыздандырбагандай. Менимче ал машина алууга кызыкпай деле калды. Андан да кызыктуу нерсени таап алгансыды. Акчасын баарын жоготууга учураса эмне болот деп сурадым. Баштагандан кийин аягына чейин барабыз. Жакшысы азыр жоготкону жакшы. Баарын биздин жашка келип жоготкондон көрө.
Андан тышкары $3000 анын билимине жумшалган. Эң сонун акча салымы болду. Азыр үйрөнүп алганы ага өмүр бою кызмат кылат. Эң башкысы ал акча билимине ыклас коюп мамиле жасап калат. Менин оюмча ал акчаны бейчеки жумшабай калгандай. Мурда биринчи өзүң өтөлө деген бөлүмдө айткандай, эгерде адамдын өздүк тартибинин күчүн кармап калбаса, байыштын кажети жок деп. Актив графасындагы акча кыймылынын өсүшүнүн жүрүшү оңой. Акылдуулук менен акчаны багыттоо үчүн мээни абдан иштете билүү керек. Бул нерсе татаалыраак болот. Тышкы азгыруулар себеп болуп, азыркы заманда чыгаша графасы аркылуу акчаны агызып жиберүү оңой эле. Каражат ийгиликсиздиктин жана кедейчиликтин себеби так мына ушунда. Мен каражат акылдуулук жөнүндө көп эле мисалдарды келтирип кеттим. Эми акчаны дагы көп иштеп табыш үчүн аны сарптоону билүү жөнүндө болот. Эгерде жүздөгөн адамдарга жакын жылдын башында $10,000 берсек, жылдын аягында аларды эмне күтүп турушун айтып бере алам. 80%-ында эч нерсе калмак эмес. Чынында алар чоң карызга батып калмак. Жаңы машинасынын башталгыч акы төлөмүнө бермек. Телевизор, муздаткыч, видео алмак, кафе, ресторандарда жыргамак. 16% ошол $10,000 5-10%га көтөрмөк. 4% ошол акчаны $20,000 же миллионго чейин жеткирмек. Биз кесипке ээ болуу үчүн окуганы барабыз, бирок биз анда акчага иштеп калабыз. Акча бизге иштеп беришин мажбурлоону үйрөнүүбүздүн керектиги өтө зарыл деп эсептейм. Мен өзүмдүн асемдүү буюмдарымды башкалар жакшы көргөндөй эле жакшы көрөм, бирок иштин баары кээ бир адамдар аларды кредитке алышат. Алар торго түшөт. Мен Porsche сатып алгым келгенде өзүмдүн банкириме телефон чалып, судага сатып алсам мага жеңил болмок, бирок анын ордунда мындайча айтканда көңүлүмдү пассив графасына бурбай, көңүлүмдү актив графасына бурууну чечтим. Чыгаша кылгым келген каалоомду мен каражат акылмандуулугумду инвестицияланга багыттап мотивация жасадым. Бүгүн биз көңүлүбүздү каражат курууга коюунун ордуна кымбат буюмдуу болуу үчүн кредит алууга көңүлүбүздү бурабыз. Акчаны берүүдөн көрө алуу оңой. Бул начар адат биздин баарыбызды ээлеп алган. Жеңил жол көбүнчө кыйын болуп, татаал жол оңой болуп калышы эсиңерде болсун. Каражаттын ээси болуштун канчалык бат үйрөнсөңөр, ошончолук жакшы. Акчада зор күч бар. Тилекке каршы адамдар акчанын күчүн өзүнө каршы колдонот. Эгерде каражат акылмандуулугуңуз төмөн деңгээлде болсо, акча силерге үстөмдүк кылат. Акча силерден акылдуу боло калат. Эгерде ошондой болсо, анда силер акчага өмүр бою кул болуп иштеп жүрө бересиңер. Акчанын кожоюну болуш үчүн сиз акчага акылдуу болушуңуз керек. Акчадан да акылдуу болушуңуз керек. Ошондо алар сизге баш ийип, сиздин каалооңузду аткарат. Акчанын кулу болуунун ордуна анын кожоюну бол. Ошол каражат акылмандуулук болот. 9. Каармандардын керектиги жалган күч. Мен кичинекей кезимде Вилли Мейсон, Хэнком Арнон, Йоги Берралар менен аябай сыймыктануучумун. Алар менин пир туткан каармандарым болчу. Бала кезимде кичи лигада ойногондуктан мен аларга окшош болгум келген. Мен алардын бейсболдук карточкаларын чогултчумун. Бейсболдо канчанчы орунда турушун билчүмүн. Спорттук көрсөткүчүн жана рейтингин, аларга канча төлөнөрүн, ылдыйкы лигадан өлдөңкү лигага кандай чыкканын билчүмүн. Алар жөнүндө баарын окуп жүрчүмүн. Эмнеге дегенде мен аларга окшош болгум келчү. 9 жашымда биринчи базада бейсбол ойноп, битаны колума алганда мен эмес, Хэнком же Йоги болчумун. Биз чоңоебуз да анан каармандарыбызды жоготобуз. Биз үйрөнгөнүбүздү да жоготобуз. Бүгүн мен үйүмө жакын жерде баскетбол ойноп жаткан балдарды көрөм. Алар кичинекей Джон эмес, алар Майкл Джордандар, Серил Чарльздер же Клайдтар. Каармандарын туурап, каармандары менен жарышып ойногон көп нерсеге үйрөтөт. Мына, Джон Симпенга окшогон каарманын унутуп калышса, чоң ызы чуу чыгат. Сөз трибунадагылардын баа берүүсү жөнүндө эмес, андан да чоң, туурап ага теңелүү өскөн каарманды жоготкондуктан болуп жатат. Алардын көз алдыбызда эле бийлик, кадыр баркы төмөн түшүп калат. Чоңоюп, эс акылың кирген сайын жаңы пир туткан каармандарың пайда боло баштайт. Гольф ойногон бүгүнкү менин каармандарым булар Питер Джейкобсон, Фердс Каггис, Тайгер Вудстар. Мен аларды туурап, алар жөнүндө көп окуп турам. Менде дагы Дональд Трамп, Уоррен Баффет, Питер Линч, Джордж Сорос жана Джим Роджерске окшогон каармандарым бар.
мурда бейсбол кумирлерим жөнүндө билгендей эле мен бүгүн бул адамдар жөнүндө да баарын билем. Инвестиция операцияларын мен Уоррен Баффет жасагандай кылам жана анын рынокко болгон көз карашы жөнүндө тапканымды окуйм. Кандай акцияларды артык көрүшүн билиш үчүн мен Питер Линчтин китептерин окуйм. Кандай жол менен келишим түзүп, кантип саткандарын билүүгө аракет жасап, Дональд Трамп жөнүндө окуйм. Канчалык өзүм менен болбойын, рынокто болгонумда же келишимди сүйлөшүп жатканда мен Трамптын стилиндей жасаганга аракет кылам. Рыноктун абалын анализдеп жатканда мен Питер Линчтин көз карашы менен карайм. Идеалдарыбыз болгондуктан гана биз иштин маңызын баалай билебиз. Кумирлерибиз бизди шыктандыруудан тышкары биз үчүн көп нерсе жасашат. Алардын жардамы менен жасап жаткан ишибизге жеңилдик менен карайбыз. Алардын тажрыйбасы жасап жаткан ишибизге жеңил караткандыктан биз аларга окшош болгубуз келгендигибизди далилдейт. Эгер алар бул нерсени жасаган болсо, анда биз деле жасай алабыз деп өзүбүзгө ишеним артабыз. Инвестицияга келип такалганда көпчүлүк адамдар тоскоолдуктарга кезигет. Алар кумирлерин таап алса, оорчулукту жеңгенге жардам берет. 10. Үйрөткөн адамдын күчүн бизге да берсин. Эки атам тең окутуучу болушкан. Баятам үйрөткөн сабактарды, кеңештерди мен өмүр бою колдонуп жүрөм. Анын сабактары беришен жана марттыкка үйрөттү. Мен билимдүү атам мага көп убакыт жана билим берди, бирок акча берчү эмес. Эсиңерге салып кетсем, ал ашыкча болсо бермекмин деп дайым айтчу. Албетте анын ашыкча акчасы эч качан болчу эмес. Мен баятам билим бергендей эле акчаны да берчү. Беришен болуш керектигине ал катуу ишенчү. Эгер бирдемкени кааласаң, биринчи өзүң акча беришиң керек. Акчаң жетпей жатканда деле ал жөн эле өзүнүн чиркөөсүнө же кайрымдуулукка акча берчү. Эгер менде мүмкүнчүлүк болсо, мен өзүмө бир гана идеяны алып калмакмын. Ал мындай болмок. Ар дайым сага бир нерсе жетишпей жатса же керек болсо, биринчи сен каалаган нерсени бер, анан сага 100 эсе болуп кайтат. Бул акчага, жылмаюуга, махабатка, достукка, айтор баарына тийиштүү. Адамдар бул нерсени акырында беришет, бирок мен биринчи берчүмүн. Ал мага дайым жардам болчу. Кайра кайтып келээрине мен ишенем. Мен эмне алгым келсе, ошону берем. Мен акча алгым келсе, аны берем. Анан ал мага 100 эсе болуп кайтат. Бир нерсе саткым келсе, мен бирөөнүн сатып алышына жардам берем. Анан мага соодада ийгилик болот. Тааныш керек болсо, бирөөлөрдү тааныштырам. Анан мага да тааныш келет. Илгери мен бир макалды уккам. Ал макалда Кудайга алуунун кереги жок, бирок адамдарга берүү керек деп айтылган. Мен баятам бай адамдарга караганда кедей адамдар көбүрөөк сараң болушат деп айтчу. Канчалык мага акча берүүнүн жардамы керек болсо, мен биринчи ошол нерсени беришим керектигин билчүмүн. Суук түндө чоң очоктун жанында отундарды колуна кармап алып, качан мага бир аз болсо да жылуулук бергениңде, мен ошондо сага отун таштайм деп очокко бакырып жаткан бала жөнүндө аңгеме эсиме түшөт. Мен өзүмө эмнени кааласам, силерге да ошону бергим келет. Мага эч ким жылмайбаса, мен жөн гана аларга жылмая баштайм. Сыйкырдуу жомоктогудай, менин айланамда жылмайган адамдар көбөйө баштайт. Дүйнө күзгүгө окшош өзүбүздү даана чагылдырып турат. Мен окуучуларыма канчалык көп чын жүрөктөн үйрөтсөм, ошончолук мен да үйрөнөм. Эгерде акча жөнүндө көп нерсени билгиңер келсе, акча эмне экенин бирөөгө түшүндүргүлө. Силерге акча тууралуу жаңы идеялар келет. Акча кантип иштээрин жакшы түшүнө баштайсыңар. Мен бирдемке билгеним менен өзүмө эч нерсе албай калган күндөр да болот. Же чоттогон нерсени албай калам. Жакшылап карасам, мындай учурларда жоомарттык менен бергенин ордуна алыш үчүн бергенимди билем. Мен атам мугалимдерди окуткан. Ал мугалимдерге жетекчи болду. Өзүнүн көз карашы менен баятам бизнести майын чыгарып жасаганды жаштарга үйрөткөн. Билгенин марттык менен бөлүшкөн. Экөөнүн тең акылына акыл кошулган. Бул дүйнөдө бизден акылдуу күчтөр да бар. Баардык нерседе жалгыз өзүнө ишенсең болот. Бирок баягы күчтөрдүн жардамы менен ийгиликке жетишүүгө оңой болот. Болгону жоомарттык менен билимиңди элдер менен бөлүш. Анан ал күчтөр дагы сени менен абдан март болот.